bir kişiye orundu taap berişimiz gerek dagı. Анан ошону менен аппаратын жетектешибиз керек, машинасын беришибиз керек, Центр избирком менен тиги администрациянын жетекчисин экөөнүн ортосуна отургузуп коюшубуз керек. В случае чего президента блестящая возможность появится. Ну, по правам человека, уважаемые, Европарламентке барып калышы мүмкүн, Давоска барып атат, башка жактарга барып атат. Ну, соңку кездерде чакырбай калды, вдруг барып калса да. Биз ушуга шарт түзүп берип атпайбыз, узаконить этип берип атпайбыз. Мына мыйзамды вдоль и поперек мен абдан терең карап чыктым да, эмне укук берип атабыз. Эгер ушул омбудсмен институту даяр болгондон кийин Кыргызстанда адам укугу кескин түрдө бузулуусу токтотулат деген болсо, мен бүгүн бутум менен добуш берейин, тээп туруп кнопканы. Ким гарантия бере алат? Кепилдикти ким берет, урматтуу аксакал? Ошондуктан биринчи эле кеткенде эгер ишиге отуруп алдык, биринчи мындан 1,5 жыл баштап түшкөн Өмүрбек Текебаевдин долбоору менен кече шашылыш түрдө киргизиле калып, жана шайлоодон кийин көп тепки жеп калдык биз. Анан эмне кылышыбыз керек? Аскаракаев жерде айтпадыбы? Жок дегенде сигнал берип коелучу деп. Бул мына биринчи сигнал. Биз демократия жолунан кетип бараткан жокпуз. Мына омбудсменди кылып атабыз. Сигналдын биринчиси ушул. Демократия боюнча. А рыночный экономика боюнча сигналдын биринчиси жерди аман эсен сатып алганыбыз, ошол рыночный экономиканын биринчи сигналы. Мы не сворачиваем деген. Продолжаем экономические реформы деген. Мага катуураак эмне кылган болсо, урматтуу аксакалдар, капа болбогула, баарыңыздар чогуу отуруп алып, член бюро башкарып атат азыр бизде. ЦК. ЦКда Абсамат Масалиевичтен башкасынын баары азыр ошол жерде иштеп атат. Баары чогуу отуруп алып, чай ичип отуруп, компартияны соглашып атат отуруп алып. Ким, кайсы жаңы поколение, жаңы муундан ким келди ошол жерге? Мына кечеки ичкен кудукка түкүрүшүп атабы? Эртең заман өзгөрүп кеткен болсо, кокустан өзгөрүп кеткен болсо, омбудсмен биринчи кезекте позициясы бекем турган болуш керек. Атсаң атып жибер, бирок менин пикирим ушундай деген. А кече слава во имя, во славу деп жүргөн кишилер бүгүн главный демократтар, которые будут защищать интересы граждан и права граждан. Телевидениени бир-бирден чакырып алып туруп, тигини чакырбайсың, муну чыгарбайсың деп жүргөн киши бүгүн мамлекеттик идеологияны башкарып аткан мамлекеттик катчыбыз. Биз кайда баратабыз? Жаман көрсөңөр көргүлө, бирок бул нерсе эбегейсиз, чексиз, безразмерно, как резина, не будет продолжаться. Кто-то выйдет, не сегодня, так завтра выйдет, скажет вам прямо в лицо. 10 жыл, 15 жыл баштап, Кудайга шүгүр, кыргыз сабаты жоюлуп калган экен. Ар бириңиздердин көз карашыңыздар тарыхта калып калган экен. Ошону карап атабыз, бул кишилерге чейин деп айтты. Бүгүн эмне болуп атат? Неужели так резко меняется позиция человека, и мировоззрение, и видение, и убеждение? Так не бывает. Горбатова могила исправить. Алар өзгөрбөйт. Бул закондорду статьяларын алтын тамга менен жазганда дагы бул кишилер өзгөрбөйт. Омбудсменге ушундай киши келет, кимди көрсөтсө кожоюн өзү билет дейт да, ошо кожоюндук өтүп кете берет. Анан ал кожоюнга ссылка жасап коет, тиги омбудсменге баргыла. Конституциялык сотто эмне кылгандай эле кылып туруп, биз ойлойбуз, Центр избиркомдо ар бир ушул жерге келгенде менден мыкты киши жок, мен барган болсом жыргатам дейт. Добуш берип, куттуктайбыз дегенден кийин кетип барып туруп, эми келгилечи. Же аудиторский палатаны, счетный палатаны алып карагыла. Канча жолу текшертип алдык, канча жолу поручение бердик. Бизди жанакы өзүбүздү гана чаап турат, канча жолу поручение бердик биз. Президенттин расходун текшерип бергиле, башкасын. Мына ошондой эле орган болот, аксакалдар. Госсекретардын бир звоногу, администрация жетекчисинин бир звоногу, же могул жерде отурган Укушевдин эле бир звоногу менен омбудсмениңиз кечирип койгула, садиктеги балага айланат. Көз каранды, бала чакасы бар алдындагы. Келин кезектери бар. Күйөө балдары бар, башкалары бар. Бизге Кыргызга омбудсмендин кереги жок. Илгертен калган бизде Кыргызда жакшы бир салт бар. Казы деп койгон, ошол казы барып туруп, ушул аксакал чечсин деген. Ошону Исмаил Сакыш айтып жүргөн. Бир эки ууру келип алып туруп, мен ушул биринчи мен уурду десе, сеники туура деп коет дейт. А жок, бул мен урган жок, бул мени урган деп айтса, сеники да туура дейт. Ошондо кемпир айткан деп мына Исмаил Сакыш алайда жүргөн айтып жүрдү. Кемпир айтып тур, возмущаться этип, ай, сен кандай казысың сен? Сен муну да туура деп атасың, муну да туура деп атасың, сен бир казы болуп, адилеттик болбойсуң биз. Ай, кемпир эмне кыласың? Сеники да туура дейт. Мына ошондой омбудсменди биз кабыл алабыз. Мына ошондой киши бизде болот. Конституциялык сот кандай болгон болсо көз карандысыз. Парламент кандай көз карандысыз болсо, өкмөт кандай көз карандысыз болсо, жогорку сот, арбитраждык сот кандай көз карандысыз болсо, омбудсмен ошондой эле көз карандысыз болот. Анан бирок алыбызга карап, мындай көрпөгө карап, бутубузду узаталы дагы Европалык өлкөлөргө окшойбуз деп омбудсмен, балекет деп отурбастан жөн эле айтып коюшубуз керек да. Айланайын падыша, Кыргызстандын республикасынын президенти
Конституцияның кепілісін ант бердің бе? Егер адам құқығы бұзылып жатқан болса, сенден сұрап алабыз біз. Башқа ортомшының бізге керегі жоқ деген позицияны білдірішіміз керек. Рахмет.